Sen bergen emesin. Sen bergensin. Sen bergensin. Даже озвучивать такое нельзя говорить. Я сказал, что такое не пройдет никогда. Не переживайте, я буду не пройдет. Не слушайте этих людей, игнорируйте, дежурные бабки, дежурные бабки. Sizler akçağa satılgan, sizler akçağa satılgan. Жүрген мигранттарыбыз айтып атат. Биздин шаарга келгенде иш менен камсыз болбой калып, алар өлүп келип атат бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө эч кандай айлыктарын ала албай калып атат. Ошол биз дагы мисалы бул ойда Европа мамлекеттеринде, Америка мамлекеттеринде 21 жашта. Biz 12 yaştaki 18'de çıraqтай kızımız barıp kordolup kalmasın. Migrasiya komiteti, депутаттар бирөшөлөргө шарттар түзбөйүн деп. Ооба биз алар бар окуса макул, окусун, ала иштесе макул, иштесин. Бирок мамлекет коргоого алыш керек да. Тышкы иштер министрлиги эмне кылып отурат? Ошол эч ким чектеген жок. Sen hiç kim çektiren yok. Seni biliyor her konu. Sen hiç kim çektiren bir yerde. Durasını aytıp işte duramız gerek. 18 yaştaki çıraqтай kız barıp al жерде söөгү келип атканына өкүнүп атабыз. 18'deki kız barıp чет өлкөдө иштей албай, ал жакта жумуш менен камсыз болбой калганына өкүнүп атабыз. Бүгүн ата-энесинен качып кеткен кээ-бирки жарандарыбыз бар. Ошол жерде siz алардын барып ишсиз калып, узулуп кетип, ал жерде ичкиликке берилип кеткенин укуктарын коргобойсузбу? Siz özünüzün ülkemizde bana cevap vergen. Biz el өкүлдөрү келген элдин үндөрүн чыгарып айтышыбыз керек. Акыбыз бар. Сиздин үнүңүз, siz кааласаңыз чечинип алам дейт экенсиз. Мен кайненеге чай куйбайм дейт экенсиз. Мен чачымды каалаганга болуп бере бериңиз. Биз айтып атабыз, Кыргыз мамлекетинде 18'ge жашкан чырактай кыздар корголуш керек. Мамлекет тараптан корголуш керек. Çıkışıp kalabayım. Saat 9'dan geçip 9'dan gelen gene alar kızlarda Мындайда биз бул жерге мыйзамдарды кабыл алып сизге берилекпиз, чыкпагыла деп. Чыксаңыз чыга бериң. Эмне үчүн Европа, Америка мамлекеттери 21 жаштан деп коет. Биз азыр мыйзамды кабыл элекпиз. Биз депутат катары оюбузду айтып атабыз. Мына жака Россия Федерациясында жазып аткандар толуп атат. Мына жерге келип кыздар кордолуп кетти. Мына жерге келип кыздар ишсиз калды. Бул жерге келип кыздардын сөөгү кетип атат деп. Ошол улуттун эртеңки келечеги жөнүндө ой айтып атабыз. Вы понимаете, что ваши слова нарушают Конституцию, права человека? Конституцияда жазылган эн эркин чыга берсин деп. Биз айтып атабыз, чыгарда. Биз Конституцияны бузган жокпуз. Биз ата-энесинин уруксаты болсо жакшы болот деген сөздү коштук. Себеби ата-энесинен качып кеткен кыздар бар. Ата-энесинин уруксатсыз кеткен кыздар бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мигранттарыбызга шарт түзбешибиз керек. Шарт түзбеш керек. Ооба, Конституция айтып атат, бар эркин окууга иштеге акысы бар деп. Бирок алардын укугун коргош боюнча маселени айтып атабыз. Анан кийин мен бүгүнкү күндө мына Яндекс боюнча көтөрдүм, артында чоң коррупция бар. Профсоюздагы 75 объектте миллиондор сатылды, коррупция бар. Ошолордун артында туруп сиздерге окшогондорду бүгүн уюштурулат. Эми сиз бүгүнкү күндө укпай атпайсызбы? 18 жаштагы чырактай кызды коргойм мен деп. Качан эне корголгондо улут корголот. Түшүнүп Мен 18 жаштагы карындашымды эртеңки күндөгү улутту көбөйтө турган кызды коргойн деп атам. Ошол кыз барып туруп, ал жерде кор болбосун деп. Сиз ошол жөнүндө түшүнбөдүм. Башка механизмдер жокпу? Кандай механизм айтып атам мен? Бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет ал жерде иш менен камсыз кылыш керек. Мамлекет бул жакта иш менен камсыз кылыш керек. Биз ошонун кийинки пункттарын айтып атабыз. Келгиле ойлонойлу.
mamlaket var, mizan var, parlament var, mizan oylop çıkaylı, жазып çıkaylı деп. Коопсуздукту жана эркиндикти камсыздаш керек. Мамлекеттин Ошол коопсуздук жөнүндө айтып калдым. Siz бүгүнкү күндө бул жерде анча келген проекттер менен иштеп жүрүп атасыз. Бирок айылдан, райондон барган кыздар ал жерде чөгүп келип атат. А студенты, по поводу студентов что скажете? Студенттер азамат окусун, билим алсын, бир эмес 10 тил үйрөнсүн. Биз бүгүн мыйзам чыгарып студенттер чыкпасын деп айтабыз. Биз ошол жерге барганда окуу менен окууга кирдик деген болсо биз колдойлу. Миграция комитети, посольство ал жерде эмне кылып отурат? Ошолор барып туруп бүгүнкү күндө эң көп кордолгон кыргыздын кыздары болот. Ошол жерде. Башка суроо жокпу? Эми сиздер ойлоңуздар да, биздин өзүбүздүн улуттун салты бар, улуттун өз жактары бар. Здравствуйте, уважаемые читатели «Кактус Медиа». Мы находимся у Белого дома, где сейчас только что был митинг за права женщин, относительно против высказывания депутата Шайлообека Атазова, который предложил запретить девушкам 18-20 лет выезжать за границу без разрешения родителей, то есть сопровождение родителей либо мужей. Биздин улуттун баалуулуктарын тебелешибиз керек. Биз улут катары дүйнөгө таанылганбыз. Анан бүгүн келип плакатты көтөрүп алып, а мени коркутпайлы койсун. Мен корккондон өтүп кеткенмин. Биздин өзүбүздүн улуттук баалуулукту ким көтөрөт? Баарын басмырлап келип эле мындай дей берсиңер. Ким карайт кыргыз улутуна? Ким карайт 18 жаштагы чакырган кыздарга? Ошолор жөнүндө биз мыйзам жасайлы деп атабыз. Туура. Митингке каршы деген закон бар. Мыйзамдын негизинде айрып салый. Жетекчиси эмне себептен буларды камабайсыздар? Биз бүгүн ошол Кыргызстандагы өтө көп коррупцияны айтып койчубуз. Мамлекетти бүгүнкү күндө урдап аткандарды айткан үчүн бүгүн ушуларды чыгарып атышат. Булардын артында чоң күчтөр бар. Элим үчүн мамлекетти айтпайсыздар. Эми бул элдин салтты сыйлап алгандык бул. Бул кечелер репараттуу түшкөн. Рахмат, суроо жокпу? Биз азыр бул жерде мынакей Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов кандай айтып кетти? Ушунун баары тең эртең Ага, чыкпагыла. Силердин келечегиңер ушулардын колунда. Мыйзамдардын колунда. Жаштар үйгө баргыла. Силер бизге кайдыгыр эмессиңер. Силер биз басып өткөн жолчулар басып өтөлөсүңөр. Көзүңүздү ачыңыздар, жаштар артында. Кандай гана